Приветствуем всех! Правовой центр Агентум. У нас очень много вопросов и звонков на телефон горячей линии касаемо реестра контролируемых лиц. Проверить, попал ли иностранный гражданин в этот реестр контролируемых лиц, можно на официальном сайте МВД России. Правовой центр Агентум командасы саламатсыздарбы. Акыркы учурда ошол реестр контролируемых лиц деген чыккан, бул кыргызча которулуп келгенде көзөмөлдөө реестри, ошол ким ал жака түшүп калат, кандай болот, ошонун баарын тең эгерде сиздер ошол реестрдеминби деп ойлосоңуздар, МВДнын сайтынан көрсөңүздөр болот. Те, кто попал в реестр контролируемых лиц, в отношении этого гражданина начинает действовать режим высылки. Ошол реестрга түшүп калган адамдар реестрдин негизинде азыр 5 февралдан баштап режим высылки деген чыккан, бул чыгарып жиберүү. То есть колуна ошол бир чыгарып жибере турган бир кагаз берилет, уведомление деп аталат. Ошонун негизинде чыгып кетишке туура келип калат. Согласно приказу МВД России номер 862 от 10 декабря 2024 года, сотрудники полиции могут самостоятельно принимать решения о выдворении иностранных граждан, которые находятся в Российской Федерации незаконно. 862 берене менен 10 декабрда чыккан 2024 жылы. Ошол статьяга байланыштуу бул жерде ошол режим эгерде колдонулса, сиздер чыгып кетүүңүздөр абзел болот. Когда иностранный гражданин узнал о том, что он внесен в этот реестр контролируемых лиц, у него есть возможность написать на этот сайт свой вопрос, почему я внесен в реестр контролируемых лиц, или что я не согласен с тем, что меня внесли, и получить ответ. Ошол эле ким реестрга түшүп калган болсо, МВД России деген сайтта прием обращений деген окошкасы бар. Ошол жака сиздер өзүңүздөрдүн документтериңиздерди киргизип туруп, эгерде сизде баары жакшы болсо, бирок ошондой болсо дагы сиздер реестрга түшүп калгансыздар. Ошол суроону чечиш үчүн сиздер деген прием обращениydин ичинде мен бул решение менен не согласен, себеби дегенде менде бардык документтер бар, же болбосо бир кандайдыр бир штрафыңыз төлөнбөй калган болсо, ал штраф төлөнгөн деген мааниде сиз ошол жака кайрылышыңыз керек болот. Реалии сегодняшнего дня таковы, что те, кто внесены в реестр контролируемых лиц, у этих иностранных граждан заблокированы все банковские счета. И у нас уже есть на практике случаи, когда иностранный гражданин написал по этой форме на сайт МВД без явки даже в уполномоченный орган, его убрали из этого реестра, он показал скриншот этого сайта в банке, и ему разблокировали счета. Ошол эле учурда ошол күнгө чейин бул реестр иштеген аз эле күн болду, ошентсе дагы бизде уже практикада бар. Ал адам ошол реестрга түшүп калат, бирок ошол жака прием обращений деген окошканы айтып кеткендей эле ал жака кайрылат, бардык документтерин көрсөтөт. Андан кийин бир күндөн кийин уже ал реестрден чыгат. Ал реестрден чыккандан кийин отсутствует деп чыгат. Ошол скриншот менен банкка барат, же болбосо онлайн банк болсо телефон чалып айтат. Алар болсо ошол эле учурда банковский картасын ачып берет. У каждого случая индивидуальные, и причины внесения в реестр тоже у каждого определенные. Для выяснения вашей ситуации вам лучше обратиться за помощью к профессиональным юристам. Ар бир учурда ошол ким реестрга түшүп калса, баарыныкы бирдей эмес, ар бириники өзүнүн бир маселеси боюнча түшөт. Же болбосо бир маселеси жок болсо да түшүп калган учурлар болот. Учурлар ар түрдүү. Ошон үчүн дагы бир толук маалымат алыш үчүн ар бириңиздер кайрылып, ошол бизге кайрылып обращаться этсеңиздер болот. Ошол сурооңузду чечкенди биз аракет кылабыз. Также хотим добавить, что в данный реестр попадают лица, которых привлекают к уголовной ответственности. Распространенные преступления, которые совершают граждане, в том числе иностранные граждане, это подделка документов, незаконное пересечение границы и организация незаконной миграции. Бул реестрге кылмыш иши боюнча азыркы учурда иштери каралып жаткандардыкы дагы ушул реестрге түшүп калышы мүмкүн. Биз ошол көбүнчөсү бул реестрге түшкөндө кылмыш иштери 327 статья же болбосо 322 статья бул айтып кеткендей эле ошо фальшивый документ жасатышат.
же болбосо ошол колунда бир документ бар уже выдворение же депортация тууралуу, бирок ошого карабастан булар границадан кирип келет, ошону незаконное пересечение границы деп айтат. И незаконно ошо миграция тууралуу. Эгерде ошол биздин башка улуттун элдери бир толук бир өзүнүн документтери менен келбей, же болбосо бирөөнүн документин иштетип, ошол аркылуу келгендер дагы бул ошол незаконный миграцияга кирет. По данной уголовной тематике вы всегда можете обратиться за юридической помощью к нашим адвокатам. Ушул суроолор, ушул темалар боюнча, кылмыш иштери боюнча биздин юридический фирмага, агентумга кайрылсаңыздар болот. Бизде адвокаттар бар, сиздерге профессионалдуу жардам көрсөтөт. Мекендештерге дагы кызык болсо керек, мына өзүнүн реестрден көрүп, анан жолдо полицейскийлер токтотуп, явка жазып берип коюптур да. Анан дальше таанышым не кылса болот эми, ошол суроону айтып берсеңиз. Те иностранные граждане, которые внесены в реестр контролируемых лиц, в соответствии с приказом МВД, им вручается предписание о явке. И если это предписание о явке не исполнять 2 и более раза, то иностранному лицу грозит депортация и помещение в спецучреждение в Сахарово. Поэтому все, что в явке будет написано, желательно рекомендуем это все исполнять. Подробно мы тоже все разъясним. Есть форма явки и все условия, которые необходимо выполнять лицу, который вот это предписание о явке получил. Бул ошол явка которую кетем, бул явка деген предписаниясы реестрге түшүп калган жарандарды кайрадан келип ошо келем же болбосо кандайдыр бир документ, уведомление берилет явка жөнүндө. Явка деген бул сөзсүз түрдө келүү деп которулат. Ошол эгерде сөзсүз түрдө ал жаран келбей турган болсо, принудительная депортация деп угуп жүрсөңүздөр керек. Бул деген ошол Сахарова же болбосо бир мекемеге камалып, анан кийин башка өзүнүн өлкөсүнө жөнөтүп жиберет. То есть өзү чыгып кеткенине бир мүмкүнчүлүк бербейт дагы, буну чыгарып жиберишет. Ошон үчүн ошол явка деген кагазды толтургандан кийин сөзсүз түрдө чакырганда барыш керек. Андан сырткары дагы толтура бир условиялар бар. Аларды эми ар кимдин кандай бир ситуациясына байланыштуу гана бир айтып бере алабыз. Ар кандай маселе боюнча агенттин юристтерине кайрылсаңыздар болот. Өтө көп маселелерди чечип берип келип атат. Бир катардан санап берсең болот, кандай маселелер боюнча көп элдер кайрылтат. Да, постепенно мы все расскажем подробно, пошагово, как дальше действовать. Мы еще выйдем в ролике и расскажем. Бизде ошол буга чейин деле көп айтып келебиз. Кылмыш иштери боюнча административдик иштер, бул выдворение, депортация, же болбосо ажырашуу, алименттер, бир ошо кылмыш ишине кабылган толтура статья бар. Фальшивый документтер боюнча, ДТПлар боюнча, ошол баардык обширный биздин фирма, обширный бир эмеде иштейт форматта. Дайыма ошол байланышып, информацияны билип, консультацияга келип кетсеңиздер болот. Бизде дагы жаңылык бар, бизде сайт ачылган. Ошол сайтыбызга кирип туруп, баардык соц тармактарда барбыз. Ошол жактан жазып кайрылсаңыздар болот. Сайтты калтыра кетесиз. Ссылканы комментарийге коюп койдум. Экинчи ссылка болсо, жанагы текшерүү сайты, кирип өзүңүздөрдү карап текшерип алсаңыздар болот. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар, баары жакшы болот, туугандар, жанагы кылып шугайня калтырбаңыздар, Кудайдын айтканы болот. Чындыгында күндөн күнгө ар кандай мыйзамдар болуп, чындыгында кыйын болуп калып атат. Регистрацияны же үйгө коюп бербейт, мына туурабы? Кыйналып эле калдык да, эми бул жагы Кудайдан. Болсо Кыргызстанга кетебиз да, канчалык жанагылар эси жок, кайрылсаңыздар болот туугандар. Эми ачыгы да канал каттабаңыздар, буюрса так маалыматтарды жеринен алып берүүгө аракет кылабыз. Көрүшкөнчө. Паникага түшпөңүздөр, сөзсүз түрдө. Паникага түшпөңүздөр, бардык суроо чечиле турган болсо чечилет, чечилбесе өзүбүздүн эле өлкөгө кетебиз. Ошондуктан эч кыжалатчылык жок, суроолор болсо кайрылсаңыздар болот. Правовой центр агентум командасы жардам бергенге дайыма даяр. Баары жакшы болот, курстардан көтөрүлөт, рубльдан кичине жанагыбыз көтөрүлүп калып, Кудай кааласа, буюрса бир болуп калсын. Рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.